Жанар Кубанычевич дагы буюрса жакшы бир жыйынтыктарга алып келет деген терең ишеничтебиз. Шаар эли деле ишеничте болсо керек. Жанар Акаевди чоң үмүт менен шайлаганбыз да, анан бул кандай болуп мэр болуп кетип калды. Ушундай сунуш түшүп атса, мен ошко иштебейм, барбайм, ушул парламентте отурушум керек деген болду да. Депутат Жанар Акаев Ош шаарынын мэри болуп дайындалды. Аны министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев 19 февралда жамаатка тааныштырды. Жанарбек Акаев журналисттердин суроолоруна жооп берип, мурунку мэрдин ишин улантаарын айтты. Кечээ өлкө жетекчилиги атайын ишеним көрсөтүп, ушул кызматка мындай сунуш бергенден кийин мен дароо макул болдум. Анткени мен ушул Ош шаарында өзүм мындай студенттик күндөрүм өткөн, Ош шаарын жакшы билем. Анан эгерде ушул өлкө жетекчилигинин чечими ушундай болсо, мен барып колумдан келишинче иштеп берейин деп айттым. Бул абдан чоң жоопкерчилик. Шаардын карызы боюнча дагы мага бир топ маалыматтарды беришти. Бирок ошого карабай эми мен жок, ушундай сунуш түшүп атса, мен ошко иштебейм, барбайм, ушул парламентте отурушум керек деген болду да. Аны карап көрөбүз, мыйзамдуулугун карап көрөбүз. Албетте жанагынтип эле чыркыратып эле баарын андайга жол бербейбиз. Мен проблемадан качпайм. Келесиздер, жолугабыз, сүйлөшөбүз. Чечилбеген маселе болбойт. Жаңы дайындалган мэрди Ош шаарынын эли арыз даттануулар менен тосуп алды. Курушкан бергенден алдап койду мэрдичи. Алмашты дегенде эле бар жок жерде иштеп жүрдүк, ошого эле жакшы иштесе керек деп ойлодум. Буюрса мына Ош шаары өзү мэрлерден жолубуз бар, көп эле учурдачы. Анан мурунсу дагы Жанар Кубанычевич дагы буюрса жакшы бир жыйынтыктарга алып келет деген терең ишеничтебиз. Шаар эли деле ишеничте болсо керек. Жанар Акаев депутат болуп иштеген, жакшы эле бала көрүнөт, жакшы иштеп берсе болду. Токтурбаев дагы жакшы иштеди. Анын кылган иштерин, бир жылда кылган иштерин көбү 10 жылдап да кыла алган эмес. Ошол иштерди аягына чыгыш керек. Көчөлөр тазаланыш керек. Ошол жаңы мэрге дагы биз жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Жанар Акаевди чоң үмүт менен шайлаганбыз да, анан бул кандай болуп мэр болуп кетип калды. Ал баарыбызга түшүнүксүз болуп калды да. Ош Кыргызстандагы эң ири экинчи шаар. Соңку 5 жылда бул калаада ушуну менен 4-мэр алмашып жатат.